Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу окуучулар. Бүгүн Чукур Кыштак айылында Жакшынакай жаңы жылдын астында бир чоң иш-чара болуп өтүп жатат. Бул биздин араб туугандарыбыздын бизге жаңы жылдык береги деп санасак дагы болот. Мына мен азыр келип байкап турсам, мектеп чындап эле бүгүнкү жашообузга 21-кылымдын заманбап мектеби болуптур. Мен ишенип турам, ичи дагы аябай сонун бүтсө керек. Бул деген нерсе биздин өсүп келе жаткан жаш муундарды, биздин өзүбүздүн балдарыбызды жакшы сабак берип, билим берип, келечекте кыргыз мамлекетине, кыргыз элине чоң пайдасы тие турган, салымын кошо турган биздин эр жигиттер, кыздарыбыз чыгат. Эгерде биздин мектебибизде бүт шарттар болсо, ошого жараша билим да калышат. Ошондуктан урматтуу биздин Чукур Кыштак туугандар, мен бул айылга биринчи жолу келгеним жок. Мен азыр келатып айтып келдим, бул айылга келгеним 21 жыл мурун келипмин. 2000 жылы февраль айында келгенмин бул айылга. Чукур Кыштакка барып, могул жактагы посту, чегара посту, Чукур Кыштактагы посту биринчи биз койгонбуз. Бул жерге келип, чегара заставасын документтештирип, чегараларды биз өзүбүзчө айыл өкмөттөн алып, картасын алып, чегараларда басып, ушундай бир жумуш жасаганбыз. Андан кийин дагы 2007 жылдан 2010 жылга чейин Кадамжайда иштеп жүргөндө, ушул жерде жүрүп, мен Чукур Кыштакты жалпы эле алга айыл өкмөтүн өтө жакшы билемин. Ошондуктан мына бүгүнкү биздин Чукур Кыштактагы түшкөн жаңы заманбап мектебибизге келип, мен дагы маанайым өтө жогору болуп турат. Себеби дегенде эң негизги биздин көңүл бура турган нерселердин бири болуп, бул мектеп дагы мектеп болуп аталат. Бекеринен мына батыш өлкөлөрүндө бекеринен айтпайт, эң чоң салым келечекке кое турган, келечектеги боло турган сенин акча коротосуңбу, эң чоң сенин көңүл бура турган нерсең бул билим деген. Барыңыздар билесиздер, ошон үчүн биздин билимдин, биздин кесиптин бүт ошол багыты ушул биздин мектептен башталат. Ошон үчүн ушул мектепте иштеген мугалимдерге, тарбиячыларга чоң ийгиликтерди каалаймын. Ошол мугалимдерден, ушул жерде окутуучулардан көп нерсе көз каранды. Мен ойлоймун, ушул заманбап мектепте жакшы балдар ушул жерде бүтүп, жакшы кыздарыбыз бүтсө, билимдүү болуп бүтсө, жалпы биздин өлкөбүз билимдүү, экономикасы дагы алдыга жылат, жакшы мамлекеттерден болот деп санайм. Ошондуктан мына заманбап чынында эле карасаңыздар сонун болуп бүтүптүр. Азыр мен байкоо жүргүзүп турам. Ошондуктан бул биздин сүйүнүчүбүз, биздин ушул жер келечегибиз, биздин эң көңүл бура турган борборубуз. Себеби биздин келечек ушул жерден башталат. Ошондуктан урматтуу аксакалдар, урматтуу Чукур Кыштактын эли, биз бүгүнкү күндө мамлекет тараптан биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров бул соц объекттерге, мектептерге, бала бакчаларга өтө чоң көңүл буруп жатат. Азыр эле мен Баткен районунун Карабак айылынын Кызыл Бел айылынан келдим. Саат 10-до ошол жерде да биз мамлекет тараптан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү көзөмөлгө алган, өзү тапшырма койгон биз Масалиев Абсамат орто мектебин, заманбап жаңы мектебин ачып келдик. Ушинтип буйруса, биз мектептерди ачып, мектептерди жаңылап кылсак, бизде келечекте балдар Жакшынакай билим алат деп ойлоймун. Бирок тилекке каршы бүт Баткен областында мен көрүп чыктым, мектептер, бала бакчалар чынында эле эскирген. Мына акыркы 10 жыл, 15 жыл мурундагы мектептер, бир канча мектептер башталыптыр, бирок аягына чыкпаган мектептер дагы бар экен. Бүгүнкү күндүн талабы бизге мектептин санынын кереги жок.
Bizge бүгүнкү күндө мектептин сапаты керек. Bizdi mektepler eç kaçan bir 10 yıl, 15 yıl kurulmasın. Bizdi mektepler 1 yıl, aşıp varsa 2 yılda ayağına çıkıp bütüp kullanığa veriliş gerek. Buna bizim kebir mektepler ikinci etaşına çıkıp üstündeki kırışası jabılbay turат. Oşonduktan uşunun baарын көңүл буруп бүтүрүүгө аракет кылабыз, урматтуу аксакалдар, урматтуу чукур кыштактын эли. Ошон үчүн баарыңыздарды бүгүнкү ушул жаңы мектебиңиздер менен мен куттуктаймын. Арап элине чоң ыраазычылыкты айтам. Ушул жерге келип, атайын ушул биздин кыргыз элин колдоп, өзгөчө жаш балдарды, жаш муундарды колдоп, келечекке салым койсун деген максатыңыздарга, үмүтүңүздөргө ошону менен бирге бүгүнкүдөй заманбап мектеп салып бергендериңизге араб туугандарыбызга биздин чоң ыраазычылыгыбызды айтып кетебиз. Рахмат, мектебиңиздер кут болсун. Келе жаткан жаңы жыл майрамыңыздар менен. Все спокойно, ешким эч нерсе делбейт. Аябай жакшы бүткөнү сразу эле көрүнүп турат. Невооруженными глазами вообще. Аябай жакшы сапаттуу бүтүп анан аракет кылыпсыздар, сиздер ушунчалык жакшы болушуна себеп болуп азгын күндөрдү коюп, эми ушул жерде жакшы биздин келечектеги билимдүү инсандар чыксын. Иштеш керек. Болот, жакшы. Kaç taraftan hamsi bu? Şu dolabın içinde birinci klasa kaçak klas var mektep boyunca? 7 klas olacak. 28'den okuyacak. 56 okuyacak. Yemin hazır algalıklardan olacak. Ağırdan geliyor. Aile hükümeti katı olmadan da anlaştırma var. Bu Bostan'ın Ahmet Bey, Petrona bir klasında 40-50 oldu. Mektepleri oluşuyor. Yaxşı şartlar var. Yaxşı. İyilikler olsun. Gelecek yaxşı. Hareket kılışlar. Dördü var. Özünüzün hareketine zamanlar var. Cesaretler var. Yaxşı. Uğuş. Çınında. Sağlıkta var. Жақында эле мен 5 күн болду. Дубайга барып келдим. Ал жерде дагы биз Expo 2020 катышып келдик да. Expo 2021. Просто бул жерде айтканым бул ар өлкөлөр менен кызматташыкта болушубуз керек. Анан могул азыркы мектепти салганыңар бүгүндөгү мына азыркы турган турушу мен деле бул курулуш иштерин түшүнөм. Чынында эле аябай жакшы сапаттуу, сонун кооз кылып бүтүрүпсүздөр. Some construction works and since the cost is the first one and you try all the time to give the best chance. Zaten жақсы Мактана турган мектеп болуптур. Муну мен мамлекеттин жетекчилерине жеткиребин. Ошо араб элине чынында мектеп куруу боюнча ушундайга биз мындай колдоп басып коюшубуз керек экен да.
more work with Arabic countries. Çok rahmat. Allah Taala'nın aslında dağı ayabay жақсы bir мындай Allah razı болып тұрған жұмыс жасапсыздар. Spor salonuna geldik mi?